Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде заманбап көрсөтүүсү. Сиздер менен мен Гүлзат жана Эрназар. Биздин бүгүнкү чыгарылышта сиздер үчүн ары пайдалуу, ары кызыктуу болот деген ишеничтебиз. Анда эмесе биздин бүгүнкү чыгарылышта суусундуктун курамын аныктай ала турган акылдуу чөйчөк. Өзүнө куюлган суусундуктун курамын гана аныктабастан, анын атын, белгисин, жада калса жытын да тааный алат. Таштандыдан куралган арал. Бул аралда өсүмдүктөр гана өспөстөн, жаныбарлар, адамдар да жашаса болот. Суусуз эле автоунааны жууп тазалоо. Мындай технология эми Кыргызстанда. Колубуздан келет. Өзүңүз үчүн кичинекей шамалдаткыч жасоонун жол жобосу. Кесиптер, бул кадимкидей эле чөйчөк, анын ичинде болсо биз ичип жүргөн суу. Ооба, туура айтасың. Муну сен мага айтып жатасың. Ал эми азыркы жаңылык деп айта кетсек болот. Ушул чөйчөккө куюлган суусундуктун курамын бизге чөйчөк айтып берет экен. Ал акылдуу чөйчөк экен. Мына ушундай акылдуу чөйчөктү Сан-Францискодогу адистер ойлоп табышыптыр. Бул жөн гана суунун курамын гана аныктабастан, бул чөйчөк сен күнүнө канча суу ичип жатасың, нормадан ашып кеттиңби же жетпей калдыңбы, ошону дагы тактап айтып турат экен. Анда эмесе ушул тууралуу кененирээк кийинки сюжеттен көрөлү. Чоң көрөлү. Сан-Францискодогу Макуан аттуу компания суусундуктун курамын аныктай ала турган Vessel акылдуу чөйчөгүн чыгарды. Мындай акылдуу чөйчөк ага куюлган кандай гана суусундук болбосун, анын курамын, суусундуктун атын, калориялуулугун аныктай алат. Бул гаджет Bluetooth байланыш аркылуу телефонго атайын жүктөлгөн программанын жардамы менен чөйчөккө куюлган суюктук тууралуу маалыматты көрсөтө алат. Бул табылганын үстүнөн адистер 7 жыл бою иштеген. Натыйжада Vessel өзүнө куюлган суусундуктун түрүн, курамын аныктай ала турган акылдуу чөйчөк аталышын ала алды. Ал атайын сенсорлор аркылуу суюктуктун негизин, кофени, йогуртту жана ар кандай ширелерди аныктап, тааный алат да чөйчөктөгү таблого суусундуктун аты жазылып чыгат. Ал эми суюктук тууралуу кененирээк маалымат телефонго жүктөлгөн программа аркылуу берилет. Жада калса Vessel кээ бир суусундуктун белгисин жана жытын да биле алат. Vessel акылдуу чөйчөгү суусундукту үй шартында өзүңүз жасаганыңызга же сатып алганыңызга карабай, анын кантынын, протеининин, майлуулугунун, калориялуулугунун нормадан көп же аздыгын аныктай алат. Мындан сырткары чөйчөк ээсинин бир күндө канча суусундук ичкенин да көрсөтө алат. Мунун баарын көрүү үчүн суюктукту акылдуу чөйчөккө куюп, аны ичүү үчүн көтөрүү гана керек. Анын ичиндеги маалыматтын баары атайын экранга келип түшөт. Тактап айтканда, бул түзүлүш смартфон аркылуу байланышта болгондуктан, андагы кабардын баары телефонго келип түшөт. Чөйчөктү толук түрдө зарядтоо үчүн 1 саат убакыт талап кылынат да, ал бир жума тынымсыз колдонууга жетет. Within this field of consumer health, we've seen these really interesting activity trackers. Адам баласы ден соолугун чыңдоо үчүн спорттун ар кандай түрлөрү менен машыгып келет. Бирок чынында эмне жеп, эмне ичип аткандыгыбыз тууралуу көп деле ойлонбойбуз. Ошолордун арасында биздин ден соолугубузга ашыкча калорияны алып жатканыбызды деле сезбейбиз. Мына ушундай жагдайдан чыгуу үчүн биз өзүбүздүн биринчи продукциябызды чыгардык. Ал Vessel. Саламатсыздарбы? Менин атым Джастин. Мен Макуан компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири жана башкы директорумун. Vessel автоматтык түрдө өзүнө эмне куюлгандыгын биле алат. Сиз суусундуктун курамын, биологун, майын, калориялуулугун жана башка көптөгөн компоненттеринен кабардар боло аласыз. Акылдуу чөйчөк сиз ичип жаткан суюктукту көзөмөлгө алып жана реалдуу режимде көрсөтүп турат. Биз аны Prime деп атайбыз. Көпчүлүк эл бир күндө 8 стакан суу ичүү менен организмге керектүү суюктукту ала алдым деп эсептейт. Бирок муну так көзөмөлдөө кыйын. Prime бизге бир күндө канча суюктук ичерибизди так көзөмөлдөп берет. Биз коз функционалдуу, сапаттуу жана ыңгайлуу чөйчөктүн сырткы көрүнүшүн жасоо үчүн Fuse Project менен тыгыз байланышта иштедик. Капкага эле өзүнчө бир продукт болду. Жыйынтыгында колдонууга ыңгайлуу, жөнөкөй, кооз болуп чыга келди.
Дагы бир жагынан бул Wessel чөйчөгүнүн дизайны өзгөчө кырдуу жана дисплейде көп байкалбайт. Аны иштетүү үчүн Wessel чөйчөгүн көтөрүп, анан бир аз кыйшайтуу жетиштүү. Wessel'ди пайдалануу менен адам өзү жана өзүнүн суу ичүү адаттары жөнүндө көбүрөөк биле баштайт. Бул сыяктуу майда кадамдар бара-бара чоң жыйынтыктарды бериши толук мүмкүн. Wessel'дин негизги максаты адам баласынын ден соолугуна кам көрүү. The vessel has been 7 years in the making. 7 жылдык иш аракеттин негизинде Mark One компаниясынын командасына абдан катуу иштөө менен жана сиздин жашооңузду жакшыртуу үчүн мыкты продукт ойлоп чыкты деп ишенем. Wessel акылдуу чөйчөгү 2015-жылы сатыкка чыгарылуусу күтүлүүдө. Анын баштапкы баасы 199 АКШ долларын түзөт. Алдын ала буйрутма аркылуу алуучулар үчүн божомол баасы 99 АКШ долларын түзүшү ыктымал. Урматтуу телеөгчүлөр, биздин мурунку көрсөтүүлөрүбүздүн биринде сиздерге суусуз автоунааны жууп тазалоонун ыкмаларын көрсөттүк эле. Ага мен да ишенген эмес элем. Ооба, сен мен айтканымда ишенген эмесиң. Ал эми мында биз өз көзүбүз менен көрдүк. Чынында ЛТР телеканалдын алдына келип, суусуз эле автоунааны жууп тазалап берди. Анда эмесе ал кызыкты кийин чогуу. Эгерде сиз автоунааңызды жууганга ыңгайлуу жерден суу таппай калсаңыз же унаа жуучу жайларда убактыңызды өткөрүүнү каалабасаңыз, анда автоунааңызды суусуз эле жууп тазалап алсаңыз болот. Ал үчүн сизге 3 гана нерсе керектелет: химиялык каражат, тактап айтканда автошампунь, атайын автоунаа тазалоо үчүн колдонулуучу сүлгү жана сиздин колдор. Ыңгайлуусу унааңызды каалаган жерде жууй аласыз. Паркта, жолдо, үйдө, жумушта, жада калса автотыгында туруп убактыңызды жөн өткөрбөй, унааңызды тазалап алсаңыз да болот. Кайсыл жакка жол тартпаңыз, бул каражаттарды дайыма жаныңызга ала жүрсөңүз, автоунаа жуу сиз үчүн маселе жаратпайт. Мына урматтуу телегөрүүчүлөр, мына биз көрүп турган автоунаа абдан кир экени көрүнүп турат. Мына бул автоунааны жууш үчүн бизге сөзсүз түрдө суу керек деп суу менен жууп жүрсөк, азыркы заманбап технологиянын жетишкендиги менен суусуз эле жууп тазаласак болот экен, анда баарыбыз көрөбүз. Бул жаңы технологиянын негизинде көрсөтүлүүчү кызмат. Бул кызматка атайын жаңы заманбап технология менен жасалган зат, средство деп койсок болот. Мына ушунун ичинде каражат, ошол керектүү каражат бар. Бул деген мына лакокрасочный покрытиянын үстүнө мондайынан чачылат. Чачылганда ошол учурда бул жерде молекулярдык уровеньде капсуляция грязи болот да. Кирлерди мындай оболочкага заворачивать этип, астына өтүп, кирди мындай эмеден бөлүп чыгарат. Анан ошонун негизинде кир деген чийилбей, атайын микрофибралар менен үстүнөн акырын тазаланып алынат да. Ошондо бир да кир калбайт. Анан ал менен бирге машина полировкаланып да калат. Андан сырткары бул болсо мына кузовко колдонулуучу зат. Ал менен бирге мына бул жерде терезе, айнек панелдерин, поликтерин жууганга зат колдонулат. Ошондой эле дөңгөлөк, майда чүйдө пластмасса жактарын жууган үчүн. И ошондой эле дөңгөлөктөрүн карартыш үчүн ушундай атайын чернитель колдонулат. Албетте эле жана керектүү микрофибралар. Барлык микрофибралар жарай бербейт. Буга деген өзгөчө жакшы качествода, жакшы сапаттагы микрофибра керек. Анткени бул деген бул жерде волокно ошо кирди өзүнө калтырып чогултулат да. Мындай автоунаа жуугандан кийин эч кандай кир бизден кийин эч кандай мындай калдык, малдык эчтеке калбайт. Ушунун баары микрофибранын ичинде калат. Мына ошол сүлгү өзүнө таркалат. Сүргү деп калдым мейли. Албетте эле губка. Бул деген эмени дөңгөлөктөрдү каратканга.
России данная услуга... Россияда мындай кызмат 2009-жылдан бери көрсөтүлүп келет. Бул жака өткөн жылдын ноябрь айында келип, биринчи кадимкидей эле унаа жуучу жайды арендага алдым да, жергиликтүү элдин менталитети менен тааныштым. Андан кийин мына ушундай сууну колдонбой туруп эле автоунааны жууп, тазалап алуу кызматын элге жайылтууну туура көрдүм. Решил запустить данный проект безводной мойки. Азыр жуатпайбы, ар кандай химиялык каражаттар да туурабы? Алардын зыян жактары көбүрөөк да. Мисалы үчүн ар бир жаңы нерсени бул Кыргызстанга келгенде эми жаңычыл деп катары кабыл алсак болот. Башка мамлекеттерде мурдатан бери бар. Жаңы нерсеге сөзсүз түрдө мындай тобокелчиликке барган кишилер гана барат да. Кандайча элдер ишенип эле сиздерге ишеним менен тапшырып атабы? Ушу машинанын кандай десем, краскасы сыры өчүп кетпей, коркпой эле чийилип калбайбы, бузуп койбойбу дебей эле кандай ишенимдер менен барып атышат? Албетте туура суроо, чын эле анткени көбү деген ушул коркунуч туулат. Көбүнө биз албетте түшүндүрөбүз, эч кандай коркунуч жок. Мисалы бул деген жөн эле биз эле биринчи ойлоп тапкан жокпуз. Айтылгандай, Россияда 4 жылдан бери өнүгүп келди, Европада 10 жылдан бери колдонуп жүрөт, Америкада 87-жылдан бери. Актын эли мындай нерсеге аябай мындай капризный болушат да. Алар эгерде бир зыян келтирсе, алар албетте эле буну колдонбойт болчу, сөзсүз. Аларда ушундай албетте качество эмеге өзгөчө көңүл бурушат. Составында эч кандай бир да щелочь жок, бир да спирт колдонулбайт, бир да расщепляющий жанагындай химикалык заттар колдонулбайт. Зыян келтирүүчү заттар колдонулбайт. Мунун арасында полимердин массасы, воз, силикондун негизинде жасалган нерсе. Ошон үчүн бул кирдин айтканда жумшартат да, майлаганда, мисалы майлаганда, ал деген жана кирдин астына өтүп, тигини бөлүп чыгарат эменин үстүнөн покраскадан. Анан оңой сүртүлөт. И тескеринче зыян келтирбестен бул наоборот мындай айтканда машиналарды майлап үстүнө защитный пленка пайдаланып дебедикпи? Коррозиядан сактайт, жана дат басуудан сактайт. Ультрафиолеттик луч красканын өңүн жылдан жылга кетире берет. Бул менен эгерде бул менен дайыма ушуну менен колдонсо, ошондо мисалы краскалар көпкө чейин өңүн жакшы кармап чыдайт да. Башында биз сиздерге көрсөткөн кир автоунаабыз өзүңүздөр көргөндөй жаркылдап таптаза болуп калды. Мына ушул суусу жок эле машинаны тазалоонун кандай дагы өзгө пайдалуу жактары бар? Ошол тууралуу дагы бизге кошумчалап кетсеңиз. Самым основным плюсом нашей мойки является то, что наша мойка позволяет... Суусуз автоунааны жуунун эң негизги пайдалуу жагы сууну үнөмдөгөндүгүндө. Башкача айтканда, кадимкелер жеңил машинаны жууш үчүн болжол менен 200-300 литр суу сарпталат. Ал эми мындай ыкманы колдонууда болгону 500 грамм мына ушундай каражат талап кылынат. 500 грамм нашего средства. Мындай ыкманын дагы бир жакшы жагы кышында автоунаа жуу сунушталбайт. Анткени ичине кирген суу тоңуп калып, унааңыздын кайсы бир тетигин жараксыз кылып коюшу ыктымал. Ошондуктан жылдын кайсы мезгили болбосун, бул ыкма маселени чечүүдө алмаштырылгыс экендигин эскерте кетели. Мынакей урматтуу телегөрүүчүлөр, ушул сиздер көрүп турган акыр чекерди биз мынтип ыргытып, керексиз кылып таштайбыз. Бул колдонуудан чыгып калган DVD дисктер. Ооба. Ал эми Сингапурда болсо бул таштандыларды кайра иштеп чыгып, бир чоң арал курулган экен. Анда эмесе мына ушул тууралуу кийинки сюжеттен көрүңүздөр. Сингапур аралынын аянты 715,8 километрди түзөт. Адамдын саны 5 миллионго жетет. Мамлекеттин түйшүгү, муктаждыгы, эң орчундуу маселеси жер болуп келет.
Ал эми бул өлкөнүн окумуштуулары жоктон барды ойлоп таап, адамдар таштаган акыр чикирден жер жасоону ойлоп чыгышкан. Бул сиздер көрүп турган арал кадимки эле акыр чикирден жасалган. Сингапурдун түштүгүнө карай 8 километр алыстыкта жайгашкан бул арал мурда жер картасында жок эле. Бул жерде жалаң суу эле. Азыр болсо 63 миллион квадрат метрдеги жер жатат. Жергиликтүү тургундар бул аралды Симахау деп атап коюшкан. Суга жер жасоо проектисине $400 миллион кеткен. Ал эми 2040-жылга чейин бул суунун баарын жерге айлантабыз деп пландаштырууда. Адамдын акылына сыйбаган суунун ортосуна жер жасоо проектинин авторлорунун бири бул кубанычын ичине каталган жок. Бул арал кадимки жерлерден дээрлик айырмасы деле жок. Ошол эле чөптөр, көпөлөктөр, чымчыктар бар дегендей. Бирок бул аралды коробкалардан, желим бөтөлкөлөрдүн таштандылардан кантип жасайт? Эң алгач акыр чикирлерди иштеп чыгуучу заводдон иштеп чыгыш керек. Сиздер көрүп турган завод Сингапурдагы таштандыларды кайра иштеп чыгуучу эң чоң заводдордун бири. Бул заводдо жүздөгөн жүк ташуучу автоолор күнүнө ар бири 3 тоннадан акыр чикир алып келип турат. Акыр чикирлерди эң алгач бөлүштүрүп илгеп кургатат. Анан баарын бир чоң контейнердин ичине аралаштырат. Кургатуу учурунда акыр чикир күйүп кетиши толук ыктымал. Бирок аларды көзөмөлдөп атайын монитордо адистер күнү-түн олтурушат. Съемка учурунда кокустан бир контейнердин ичинен өрт чыгып кетти. Өрттүн чыгышынын себеби кургатуучу жабдуудан искра чыгып кеткен экен. Контейнердин ичиндеги атайын жасалган суу чачуучу трубалар менен өчүргөнгө жетишип калышты. Эми баары жайында кайра иш өз нугуна түштү. Кургатылган акыр чикирлер мештин ичине салынат экен. Ал күйгөн акыр чикирдин оту менен сууну ысытат. Ал эми ысытылган суу турбинаны айлантат. Ошентип 2 иштен бир иш кылып, бул жактан электр энергиясында иштеп чыгып алышат экен. Саатына 80 мегаватт электр энергиясын бөлүп алышат. Заводду жана жанындагы райондордун баарын электр энергиясы менен камсыз кылышат. Бул деген сөз электр энергиясын заводко жана тургундарга бекер дегенди түшүндүрөт. Сингапурдун жашоочуларынын көбү деле сезишпейт, билбейт өздөрүнүн кечээки таштандыга ыргыткан коробкаларынан электр энергиясын алып атканын жана ошол эле коробкага кийин жүздөгөн үй салса болорун. Акыр чикир өрттөнгөндөн кийинки чыккан гүлдөрдү күнүнө жүздөгөн жүк ташуучу унаалар деңиз базасына ташыйт. Контейнер төгүлүп атканда гүлдөр чаңдар буруксуп чаңдабасын деп суу чачып үстүн жаап коюшат. Базага атайын жүк ташуучу кеме келип, баарын жүктөп алып 30 километр саякатка жөнөйт. Бул сиздер көрүп турган арал ушундай жолдор менен жасалган. Азыр аралдын аянты 3,5 километр квадратты түзөт. Жанада күндөн күнгө узарып кеңейип баратат. Албетте аралды салып атканда кумдарга, гүлдөргө толкундардын тоскоолу болбой койбойт. Ошондуктан толкунду тосуш үчүн жана адамдар жүрүш үчүн деп дагы да 2 иштен бир иш кылып, узундугу 7 километр болгон жол салып коюшкан. Бул таштар, пластикалык пластиналар аралдын жашоосуна чоң ролду ойнойт. Таштар менен пластиналар скелеттин образын берет. Арал өзү бир нече бөлүмдөргө бөлүнгөн. Биринин суусу бирин толуктап турат. Эң жөнөкөй, бирок абдан ыңгайлуу. План боюнча аралга 654 футбол таласын куруш керек.
качандыр бир күнү ушул жерлер адамдардын өзүнүн жеке үйлөрүнөн болуп калат. Бирок эч ким билбей калышы мүмкүн эмнеден жасалганын. Жогоруда биз көргөн сюжетте керексиз нерселерден же болбосо таштандылардан курулган аралды көрсөтпөдүкпү? Анан ошол эле мына ушул биз ыргыткан жараксыз DVD дисктерден кантип пайдалуу буюм жасалса болот? Анда эмесе ушул жасалып алган буюмдун жол жобосун кийинки материалда чыга көрөлү. Саламатсыздарбы? Мен сиздерге бүгүн компьютердин жанына коюучу кичинекей шамалдаткыч жасап бермекмин. Ал үчүн бизге диск, клавиатуранын зымы жана ошондой эле керексиз DVD-ROM жана момдолгон кичинекей желим керек.
Мынакей урматтуу телеөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт да өз соңуна келип жетти. Кайрадан кийинки көрсөтүү аркылуу жолугушканча сак саламатта туруңуздар. Саламатта болуңуздар.